Саламатсыздарбы, биздин каналыбызга кош келиңиздер. Бүгүн биз сиздер менен эт менен токош жасайбыз. Биз менен бирге болуңуздар. Эң алгач эле идишибизге 1,5 стакан жылуу суу куюп, үстүнө 1 чай кашык туз кошуп, 1 аш кашык кумшекер кошуп аралаштырабыз. 1 аш кашык трош. Андан соң 60 грамм маргарин майды эртип алдык, аны да кошобуз. Аз-аздан унду кошуп аралаштырабыз. Негизинен камырыбыз жумшак болуусу керек. Жакшылап бийлеп 1,5 саатка тыныктырабыз. 300 грамм кыйманын үстүнө 1 пиязды майдалап кошобуз. Эгер сиздерде пияз майдалагычыңыздар жок болсо, колуңуздар менен майдаласаңыздар болот. 1 картошканы кыргычтан өткөрөбүз. Соң суусун сыгабыз. Аны да кошобуз. 1 чай кашык туз, 1 чай кашык мурч, зире, өзүңүздөр каалагандай кошсоңуздар болот. Жакшылап аралаштырабыз. Фарш даяр. Мына 1,5 саат тыныгып чыкты. Аябай жакшы көтөрүлдү. Кичине un сеп камырды түшүрөбүз. 5 бөлүккө бөлүп зубала кылабыз. Дагы 15 мүнөт тыныктырабыз. Мына тыныгып чыкты. Камыр жайышты баштайбыз. Камыр түз болуусу үчүн четтерин кесебиз. Камырдын жарымынан көбүрөөк бөлүгүнө өсүмдүк майынан сүртүп, калганын узунчасына кесебиз. Ичине фарш салып, ороп баштайбыз. Орогондо четтерин жабыштырыңыздар, суусу чыгып кетпесин. Камыр жакшы жабышуу үчүн суу менен сүртүп чыктым. Ороп, эки четин бириктирип коебуз. Үстүнө сүрткөнгө 1 жумуртканын сарысы менен 1 чай кашык айран иштеттим. Айран жок болсо сүт кошсо да болот. Кооздоп чыгабыз. Кара сыйкана менен. Төмөнкү температурада 180 градуста 40 мүнөттө бышырып алабыз. Мына бышып чыкты. Сиздер да даярдап көрүңүздөр, каналыбызга катталыңыздар, саламатта калыңыздар.